Күн аябай ысыды. Кыргызстанда мөмө жемиштердин бардыгы бышып, дыйкандардын негизги көйгөйү буларды дал ушундай сонун бойдон кышка чейин сактоо көйгөйү келип жаралууда. Ал үчүн муздак бөлмөлөрдү уюштуруш керек. Бүгүн биз дал ошол муздак бөлмөнү уюштурууда муздактыкты дагы сактоочу, жайылтуучу антифриздер тууралуу кеп кылабыз. Технология илимдеринин доктору профессор Майрам Абдуллаеванын илимге кошкон салымы интеллигенттин бүгүнкү чыгарылышында сөз болот. Саламатсыздарбы? Орто мектепти бүткөн кезде фармацевт болууну каалагам да. Бирок ошол кездеги медициналык институтта фармацевтика факультети болбогондугуна байланыштуу ошол Бишкек мурдагы Фрунзе шаарындагы кыргыз кыз-келиндер педагогикалык институтунун химия факультетине тапшырып, анан ошол жердеги ректор Жанета Саймасаевна эжекебиз ошол грамота берип жатып мага айтты эле, ошол келечекте көп жакшы ийгиликтерди жараткан, илимий жаңылыктарды ачкан, окумуштуу болушуну каалайбыз деп ошо грамота тапшырган да. Ошол кезде менде чынын айтсам ошо илимге болгон кызыгуу ошондон башталды го деп ойлойм да. 1980-жылы окуу жайды кызыл диплом менен аяктап, Оштогу пединститут, азыркы Ош МУнун химия кафедрасында иштеп калат. 3 жыл окутуучу болуп эмгектенген соң илим издеп чет өлкөгө сапар алган. Биздин бактыбызга Москва мамлекеттик университетинен чакыруу келип калган стажировкага. Ошо Ломоносов атындагы Москва мамлекеттик университетине химия факультетине стажировкага барып, аспирантурага тапшырып, ошо профессор Баранник Валерий Павлович абдан мындай прикладдык илимдерге кызыккан, абдан көп ачылыштарды жасаган, Россиянын илим жана техникасына эмгек сиңирген ишмер, лауреат, ушундай таланттуу окумуштуунун жетекчилигинде ал иштеген багытка өтө кызыктым. Дегенде ошо металлдардын коррозиясы, нейтралдык чөйрөдөгү металлдардын коррозиясынын ингибиторлору деген тема менен баштаганбыз. Илимий ачылыштар көбүнчө өз учурунда практикалык колдонууга чыкпай, кагаз бетинде кала берет. Абдуллаеванын биринчи эмгеги деле балким ошол абалда болмок, бирок чоң конференциялардын биринде аларга жакшы сунуш айтылып калат. Күн энергиясы менен жылуулук камсыздоочу системалар үчүн кыш системаларды кыш мезгилинде да иштетсе болот. Бирок кыш мезгилинде биз иштете албай атабыз. Анткени жылуулук ташыгыч катары сууну колдонсок, ал тоңуп калат. Этиленгликөлдү колдонсок, ал уулуу болгондуктан тиги үйлөргө кирүүчү жылуу сууларды баягы зыяндуу кылып коюшу мүмкүн. Ушул тарапта бир жардам бербейсиңерби деген сунуш айтышкан да. Анан ошолду мен иштеп аткан эритменин тоңуу температурасы төмөн болчу да. Анан ошолду тиги менин жетекчим айтты. Анда ушул эле теманы бирок тиги бир аз практикалык колдонушуна карап, багыттап иш жүргүзсөк жакшы болот деп, анан ошол багытта иш жүргүзө баштадык. Күндөн энергия алган генераторлор бүгүнкү күндө бизге деле жеткиликтүү болуп калды. Эшикке коюлган генератордун суусун тоңдурбаш үчүн каарманыбыз Ассол К деп аталган антифриз суюктугун ойлоп таап, химия илимдеринин кандидаты болгон. Бул 1988 жыл болчу. Антифриз химиялык кошулмалардан куралган суюктук. Ал көбүнчө автоунааларга колдонулат. Антифриз кошулган суу тынымсыз иштеген темирлерди кызып кетүүдөн, дат басуудан, кышында тоңуп калуудан да сактайт. Колдонуудагы бардык антифриздер адамдын организмине өтө зыяндуу келет. Абдуллаеванын илимге кошкон чоң салымы Ассол К'нын адам организмине зыянсыз, экологиялык таза азык болгондугунда. Колдонуудан чыккан соң короого төгүп койсо, жер семирткич катары дагы жакшы натыйжа берген. Ошол эле учурда металлды тоңуп калуудан, коррозиядан да сактайт. Бул табылга айрыкча Россиянын суук аймактарында каттаган поездерге пайдалуу болот.
Алар баягы төмөнкү температуралык жылык ташыгыч коюшат экен да. Буга чейин ушу этилен гликолдук антифриз эле коюп жүрүшкөн экен. Этилен гликолдук антифриз мен жана айтып өтпөдүмбү, бул уулуу зат депчи. Адам баласынын мындай өлүмгө алып келүүчү дозасы 50 грамм да. 50 грамм ичсе адам каза болот да. Ошондой уулуу зат болгон үчүн ал ушул баягы пассажирдик вагондорду элестетсеңер, эгерде тамчылап кала турган болсо, анда анын буусу ошол жердеги купе болсо, мисалы пассажирдик вагондо ошого таркайт дагы, анда жашап кетип аткан адамдардын ден соолугуна зыян болот да. Ошон үчүн алар ошо биздин ачылышты көрүп дароо ошо мен жетекчиме кайрылышыптыр да. Бизге ушул нерсе керек депчи. Анан алар иштеп башташыптыр. Эми Россияда мүмкүнчүлүк аябай жакшы, химиялык заводдор көп, баягы химиялык реактив алуу деген эч маселе эмес ал жактачы. Ошентип эле баягы чоң масштабта чыгарышып, анан Россиядагы көп темир жол пассажирдик вагондоруна куюлган да. Илимин жактап өз өлкөсүнө келе берген жаш окумуштуу ал кезде табылгасын патенттөө дегенди ойлогон да эмес. Арадан 8 жыл өткөн соң гана гонорар алып, илимий ачылыштарга болгон кызыгуусу мурдагыдан да күчөйт. Документтерин көрдүм да, ошол кездеги Шойгу жана башкалар катышкан өкмөттүк деңгээлдеги заседанияда кабыл алыныптыр ошол Россиядагы темир жол пассажирдик вагондорго пайдалануу боюнча да. Абдан чоң көлөмдө чыгарышыптыр бул асулканы. Анан ошолордун баарын көрүп аябай таасирденип, эми мен Кыргызстанга барып ушуну жасасам болот да депчи. Ошентип ойлонуп бул жака келдим. Аябай чоң мотивация алдым. Бул жерге келип баягы ойлодай чыгаруу жөнүндө ойлонуп баштасам, сураштырып, аракет кылып баштаганда эле үмүтүм үзүлүп калды. Себеби бизде эч кандай химия реактив жок экен да, Кыргызстандачы бир дагы химия реактив чыкпайт экен. Бардыгы ошол эле Россиядан алып келишим керек экен. Ал жактан алып келгенде баягы жол менен абдан кымбат болуп кетет экен. Колдо бар реактивдер менен ар кандай изилдөөлөрдү баштап көрөт. Мамлекеттик долбоорлорду издеп жүрүп катышып, 8 патенттик ачылыш табат. Алар Кыргызстандан да, Россиядан да берилген. Долбоорлор менен иштөөгө аракет кылыш керек экен да. Анткени айрыкча биздин илимде, мисалы химия илими бул эксперименталдык илим. Ал экспериментсиз эч бир мындай жыйынтык алуу мүмкүн эмес да. Ал эми эксперимент жасоо үчүн сөзсүз бул химиялык идиш сатып алышың керек. Алар айнек идиштер болгон үчүн тез сынып турат дегендей. Ана химиялык реактивдерди алыш керек. Бул нерсе адам өзүнүн баягы айлыгынан ала албайт да. Ал нерседи алуу мүмкүн эмес. Анан бир четтен бир ушундай проекттер болуп, ошол нерселер каржыланса, анда мындай стимул болот биринчиден. Экинчиден бул долбоорлордун аягында талап кылышат да. Тиги отчетто илимий макала чыгыш керек, анан кийин илимий жыйынтык болуш керек деген талаптар болот. Ошол талаптарды аткарам деп атып дагы адам өзүн өзү мындай орусча айтканда заставить этет да иштегенгечи. 2012-жылы илимий табылгаларын жыйынтыктап, технология илимдеринин доктору наамын алат. Андан бери да бир нече аспиранттарды тарбиялап, тоокен таштардын химиялык курамын изилдеп келет. Башында биз сөз кылган суук ташуучу антифриздердин да бир нече түрү пайда болду. Бул этил спиртинин негизиндеги суук ташыгыч деп айтабыз мунучу. Жылуулук эмес, суук ташыгыч. Анткени мунун тоңуу температурасы -100, а кайноо температурасы +78. Өтө төмөнкү температурада иштеп атат да. Ошондуктан муну суук ташыгычтар катары колдонсок болот. Бул дагы госстандартка жооп берет. Андан кийин иштөө диапазону абдан кеңири, жогоруда айткандай, металлдарга эч кандай коррозиялык активдүүлүгү жок. Колдонуу тармактары буларды биз тамак аш өнөр жайындагы музатуучу системаларда, андан кийин жанагы балык, канаттууларды, жемиштерди шоковое замораживание деп коет. Ошол процессте колдонсок болот. Андан кийин бул суук ташыгыч азыркы убакта Россияда кеңири колдонуп жатат. Россиядан, мисалы үчүн, Челябинск областындагы Чебаркульский, Нижегородская областындагы Дивеевский, Волгоград областындагы Камышинский сүт азыктарын чыгаруучу заводдо бул суук ташыгыч кеңири колдонулат да. Биздин Кыргызстанда болсо
тамак аш өнөр жайындагы жана муздатуучу техникалары бар, мына сүт заводдору мисалы, алар баардыгы же болбосо логистикалык борборлор жанагы жер жемиштерди сактоочу кампаларда негизинен эле фреондор колдонулуп атат да, хладоген катары фреондор колдонулат да. Ал эми фреондор булар биринчиден сырттан сатып алынат, импорттолуп келе турган продукция. Ошого байланыштуу булар кымбат. Экинчиден фреондор булар озоноопасные вещества деп коет. Алар биздин атмосферадагы биздин жашоону коргоп турган озон катмарында тешиктерди пайда кылып атат, озон катмарын суюлтуп атат. Ошондогу эң көп таасир берүүчү ошол фреондор болуп эсептелет да. Ошондуктан менин оюм, бизде деле, Кыргызстанда деле, мына Россияда колдонгон сыяктуу эле, биздин өндүрүштөрдө дагы ошол фреондордун колдонулушун азайтып, анын ордуна суук ташыгычтарды иштетишибиз керек да. Бул рассолдук, рассольное охлаждение деп коет. Рассолдук муздатуу деп аталат. Бул жерде инженердик баягы механизмдери бар да, ошолорду өзгөртүү менен ушул мисалы үчүн биздин ушул иштеп чыккан экологиялык таза суук ташыгычты колдонсок абдан жакшы болмок да. Биринчиден баягы арзан, экинчиден биздин айлана чөйрөгү дагы зыяны жок болмок да. Бизде буну өндүрүшкө сырьё жетиштүүбү? Сырьёну ошол жагы дагы бизде мына мисалы үчүн этил спирти Кара Балтада чыгат өзү Кыргызстандачы. А бирок биз ошо сураштырсак, бул биздин мамлекетте монополияда экен. Бул нерсени бир гана жанагы арактарды чыгаруу үчүн бөлүнөт экен мамлекет тарабынанчы. А башка максаттар үчүн квота берилет экен да. Мамлекеттик монополияда экен. Кыскасы муну алыш дагы мындай өзүнчө маселе экен да, маселе экен. Бирок эгерде бизде ушул потребительдер көп боло турган болсо, биздин мамлекет ойлойм, ага мындай отказ кылбаса керек депчи, алсак болсо керек, алып жасасак болот да бул боюнча. Андан кийинки экологиялык коркунучсуз антифриз деп турат. Бул антифриз өзүңүздөр көрүп турасыздар, абдан сапаты жогору, экологиялык жактан таза. Анан биздин бул Россиянын гана госстандартына эмес, бул Американын, Канаданын, Италиянын жана Франциянын госстандартына дагы жооп берет. Металлдарды коррозияга учуратпайт. Тоңуу температурасы -70, кайноо температурасы 106. Иштөө мөөнөтү абдан көп мынча. Иштөө мөөнөтү дагы көп. Андан кийин дагы бир өзгөчөлүгү бул төмөнкү температурада көлөмүнүн кеңейиши. Мисалы, эмне үчүн жана суу тоңгондо биздин жылытуу системасы жарылып кетет? Себеби суу тоңгондо, башкача айтканда, температуралык коэффициенти чоң да, ал температуранын төмөндөшү менен көлөмдүк кеңейүүсү жогорулайт суунунчу. Ошон үчүн көлөмү чоңойгондо түтүктөрдү жарып жиберет да. А бул тескерисинче, температуранын төмөндөшү менен мунун көлөмдүк коэффициенти төмөн да. Бул мисалы үчүн айтып атпайбызбы, -70 депчи. -70ден төмөн дагы -80 градус болгон мисалы Сибирь башка жакта болуп иштетилип калса, -80 градуста болсо деле бул жарбайт металлдык түтүктөрдү. Анткени себеби ал ошол температурада кеңейбейт да. Тескерисинче кичирейт көлөмүчү. Ушундай бир жакшы өзгөчөлүктөрү бар булардын. Анан булар боюнча деле айтсак, булар дагы ар биринин өзүндө ушундай өзгөчөлүктөрү бар. Баары эң негизгиси булар баары экологиялык жактан таза жылуулук жана суук ташыгычтар. Кыргызстандын жаратылышы химиялык элементтерге бай экендиги дүйнөлүк аренада кабыл алынган чындык. Окумуштуулардын дал ушундай технологиялык иликтөөлөрү кагаз жүзүндө эле патент болуп калып кетпестен өндүрүшкө чыга турган болсо, өлкөнүн экономикасынын бир кыйла жогорулоосуна негиз болмок. Мисалы, менин колумдагы дал ушул ак топурак Кыргызстандын 2 облусунда кеңири таркалган топурактардын бири. Мындан идиш аяктарды, керамикалык идиш аяктарды жасасак, ал рыноктон сөзсүз өз ордун тапмак. Урматтуу телекөрүүчүлөр, өндүрүүчүлөр, жогоруда айтылган сунуштардын кайсы бири сизди кызыктырган болсо, өндүрүүгө алып чыгуу ниетиңиз бар болсо, бизге кайрылыңыз. Окумуштуулар менен байланыштырабыз. Кечиңиздер көңүлдүү улансын, интеллигенттин бул чыгарылышын жыйынтыктаймын.